Boşop kalsan telefonuma alam, atını arasına tabam. Sende sihir var mı bildim, toptan albay doğrusağa çalam. Sözüm var kandaysın, nары улай албайсың. Сезимиң билгизип, неге чалбайсың? Alo, Ало, asıl geçinmey, sağındım o. албай койсоң, айып койбо. Men izlegen ay, baktım sen bolbo. Алло, улубай так. Жаш жигиттин мени сүйгөн кези, өтпөстөн мезгилдерде келчи. Үнүм укуң келип чалсаң, алло жаным жолугалы дечи. Çok kılgan kaygını, жүрөгүмдүн кайрыгы. Çalışa бербестен, жолук байлыбы. Alo, Алло, asıl geçinmey, sağındım o. албай койсоң, айып койбо. Men izlegen ay, baktım sen bolbo. Sözüm var kandayсың, нары улай албайсың. Аңсайын чалгандан, неге талбайсың? Alo, Алло, asıl geçinmey, sağındım o. албай койсоң, айып койбо. Men izlegen ay, baktım sen bolbo. Мынакей Англияга болгон сапарыбыздан кийин биз эфирибизди улантабыз. Бат-баттан конокторубуз менен тааныштырбасак убактыбыз аябай аз болуп калды. Ооба. Жаш ырчылар жана аткаруучулар жаштагы дуэт бизде Байел жана Фатима айым. Кандайсыздар? Жакшы. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Ой, ушул эки инсандын ыры интернетте жарып атат деп элебит. Кандай болуп, эмне болуп дуэт ырдап калдык, ошол жака барып келелидар беле. Ким айтып берет, Фатима? Мен айтайын. Айымдар Конкурста жолугуп калдык. Бир конкурста достук шаңы дегенде. Ана ата-энебиз таанышып, анан ата-энебиз да сүйлөшүп экөөбүз дуэт ырдаттырды. Агайым да бар болчу, вокалдан берген. Ал дагы экөөбүзгө бир дуэт ыр жазды, индийский ырды которуп. Анан кийин ошону ырдап, дуэт ырдап калдык. Анан мурда бир тойго барып калдык. Анан кийин ошондо биздин каттардан ырды ырдадык. Анан интернетке чыгарсак, ушинтип көп просмотр алып, почти миллион просмотр алды. Ошол ага чейин деле алуу деген ырларыбыз деле просмотр алып, жакшы эле кетип аткан болчу. Бизге кайсы ыр менен келдиңиздер? Азыр ырдап беришет көрсө, балким бир эки ырга жетпей калат, эки ырга жетпей калат, бир эле ырды ырдаганга аракет жасайлы. Жеке чыгармачылыктар кандай болуп атат? Анан окуу менен байланыштар бар да, чыгармачылыкка өтүп кетип, анан үйдөгүлөр айткан жокпу? Ай, сабагың окуу, унутуп калган жоксуңбу деп. Азыр көңүлүм баарына эле сабакка буруп атам. Азыр элге да секин чыгып коюп, ошол көбүнчө сабак окуп атабыз. Сиз колледжде окуйсуз, э? Сизчи? Мен мектепте окуйм, 8-класс болдум.
кадимкидей эле окун эме көп деле ырдабайм, эми кээде топ тойлорго чыгып деп. Тапшырманы аткарасыз кадимкидей эле. Кадимкидей Же аткарбай коесузбу? түшүнбөгөндөрүм аткарбайм. Булар ырдайт да деп мугалимдер жеңилдиктер беришеби? Ооба. Жылдыздар да деп. Байелсиздерде кандай болду? Эми сиздики жалаң эле эме болуп калды, чыгармачылык болуп калды, окуунун баары эле. Сиз быйыл биринчи курссуз, Быйыл биринчи курсмун. Азыр эки тараптын алып кетип атам. Интернет тарапты дагы, окуу жайды дагы алып кетип атам. Чыгармачылыктагы эже, агаларыңыздардын, агайларыңыздардын жардамы кандай болот чыгармачылыкта? Менимче Байел мырзага дагы себеп болду эле. Менин сыйым атам концерттерге алып чыгып, мени колдоп, сүйлөшүп берип, ыр жаздырып берет. Шоум кесип берди ошто. Канча жаштан баштадыңыз чыгармачылыгыңызды? Чыгармачылыкты 5 жашымдан баштап ырлап берем. Фатима, Мен ошол музыкалдык школдо агайым бар болчу, Айрым Сыманбаев деген. Азыркыга чейин деле колдоп келет, эки жакка чыгарып, ошо агайымдын аркасынан ушундай эмгектерге жана ушуларга жетип атам. Ошол мен ырдаганымды 5 жашымдан, мен дагы 5 жашымдан сиз деле баштадым. 5 жашыңыздан баштадыңыз, 5 жаш карьераны баштаган окшойт. Сон экөөңүздөр тең демек 5 жаштан баштап эле ырдап, баягы сүймөнчүлүккө ээ болуп, анан азыр болсо жакшынакай жаш дуэттерди аткарып баштадыңыздар. Эми биз болсо колдон келишинче азыр убакытты үнөмдөөгөнгө аракет жасайлы. Бүгүн азыр мындай кылалы, бир музыкалык чыгармага барып келели, андан кийин студиябыздан Фатима менен Байелдин татынакай дуэтин угабыз. Чогуу сиздер менен биргеликте, достор. Ошол себептен биздин толкун менен бирге болсоңуздар, алдыңкы 10 мүнөт менимче аябай жакшы болот. Азыркы сөз менен айтканда ысык эле болуш керек. Анан сиздерге соңку суроолордун бири, кандай пландар болуп атат азыр? Ооба. Чыгармачылыкты улантабызбы, Фатима айым? Ооба. Же таштап коебузбу? Жок. Көз тиет дегендер боло элекпи али? Кудай сактасын, Жок, болбой эле койсун. Дуэттер жазылабы алдыңкы мүнөттөрдө? буйруса. Чоң рахмат айталы. Достор, биз анда музыкалык чыгарма менен бир аз тынуу кылалы, андан кийин Байел, Фатима айым биздин төрүбүздөн, студиябыздан сиздер үчүн ырдап берсин. Кеттик анда.